Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Men medайым болуп иштейм. Биз айылда медпунктта иштейбиz. Өткөндө бир тартыш маселе болду. Ар бир салган уколуңа жооп бересиң. Эркек бейтапка салганга болбойт дейт. Негизи ушул кандай маселе? Ийне саю кандай адамы болбосо да менин милдетим да. Мен түшүндүм. Мына медайымдар алхамдулилла бул дагы адамдын ден соолугун карап атасыздар. Бирок ошол эле кезде мүмкүнчүлүк болушунча эгерде мына караңыздар, аялдар аялга укол сайып, эркектер эркектерге укол сайган эң жакшы ушул такыбалыгы. Адамдын ою бузулбасын, аялдын ою бузулбасын, кээде эркектин ою бузулуп кетет. Ар кандай бүгүн фитнанын доору, күнөөнүн бирөө күнөө кылганда сурабай турган шайтандын азгырыгы ачылган доор. Ошон үчүн такыбалык боюнча айтып атат, мынакей эркектер эркектерге, аялдар аялдарга. Эгерде таптакыр ушундай кажет болуп эркек укол сая турган болбой калса, анда сиз өзүңүз жалгыз болбоңуз. Сиз жалгыз болбоңуз. Сиздин жаныңызда күйөөңүз барбы, же болбосо атаңыз барбы, же болбосо агаңыз, же болбосо иниңиз же балаңыз барбы, махрам болуш керек болот. Зарылчылыктын учурунда шарият уруксат бергенде, ошо махрамы менен уруксат берет. Так. Сизге Алла разы болсун, барыбыздан Алла разы болсун. Менин бир суроом бар. Жолдошумдун бир аз үзүрү бар, бирок 5 маал намаз окуйт. Өзүм да 5 убак окуйм. Үйдө бардык нерсеге сабыр кылам. Бирок такыр жолдошум разы болбойт. Ортобузда чыр чыга берет. Кандай кылсам болот? Рахмат. Сиз сабырдуу болуңуз, кечиримдүү болуңуз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-сабр ва-самаха." Сабырдуулук жана кечиримдүүлүк бул ыймандын туу чокусу. Эң мыкты ыймандуу аял сабырдуу жана кечиримдүү. Эми өзүңүз айтып атасыз, кичине үзүрү бар деп. Ошо үзүрүн эске алып, кечиримдүү болуп укпайбы? Кечиримдүү болуп эле көңүл бурбай эле коюңуз анча-мынча сөздөрүнө. Бирок сабырдуулук менен кайра кечирип кое бериңиз. Эгерде мындай кылып, канча кызмат кылсаңыз дагы нааразы боло берсе, ага сиз жоопкер эмессиз. Бирок сиздин тарабыңыздан кемчилдик кетпесин. Алла таалам ортоңорго ынтымак берсин. Биздин үй бүлөдө 3 адам дуаланып ооруп жатабыз. Дем салдырып атабыз. Биз аябай кыйналып чарчап кеттик. Дуа сыйкыр тууралуу көп айтыңызчы, туура эмес деп. Туугандар, бул сыйкыр арам. Ким сыйкыры менен заниматься этсе, алектенсе, ыймандан ажырап калуусунун коркунучу бар. Ыймансыз өлүп калуусунун, дозокко барып калуусунун коркунучу бар. Пайгамбарыбыз буну арам дегенби? Буга жакындабаңыздар. Таптакыр бирөөнү дуалабаңыздар, кара дуа кылбаңыздар, каргыш кылбаңыздар, сыйкырлабаңыздар, көбүнчө капа болбоңуздар. Ушундай иштер менен аял кишилер заниматься этет да. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала наффасати фил уқад дейт. Ошо дегени ошо мындай кара дуалаган, чорный магия кылган, сыйкырлаган, түйүндөргө дем салгандар көбүнчө аялдар деп айткан да. Ошон үчүн мыналар нерседен сактаныш керек. Эми ким ушу менен заниматься этсе, ошолордо биз эскертип атабыз. Кудайдан корккула, арам нерсени таштагыла, тооба кылгыла, бардыгын токтоткула деп. Ал эми кимге ошо сыйкыр болуп кеткен болсо, азыр мисалы дем салдырып атабыз деп атасыздар. Сиздер мындай кылыңыздар. Үйдө Бакара сүрөсүн окуңуздар. Кайсы үйдө Бакара сүрөсү окулса, ал үйгө эч кандай шайтан да кире албайт, сыйкырдын таасири дагы өтпөйт деген. Да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, кайсы күнү Мадина шаарынын ошол жерде курмасы бар да, ажва деп коет. Бул жакка келип жесеңиз деле болот. Ошол ажвадан 7 штук жеген болсоңуз, эч кандай сыйкыр уунун дагы таасири тийбейт деген да. Bundan sırtkarı egerde Bakara süresini okuy albasanız, anda Fatiha süresini 7 жолу okup, suğa, çayga, tamaka, özünüzge dem salыңыз. İhlas, Falak, Nas. Her bir namazdan keyin birden, bağımdat menen Şamdan 3'tön. Jatаарda 3 жолу. Ушуну салып бериңиз, Кудай кааласа сыйкырдын таасири кетет, көңүлүңөр ачык болот, бардык алхамдулилlah жайына түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил периште келип айткан. Пайгамбарыбыз да сыйкырлашкан. Ошондо бир мунафык ошо жөөттөрү менен бир союздаш болгон бир мунафык бар эле, Лабид деген аты. Ошо сыйкырлаганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Кул аузу бираббил фалак менен Кул аузу бираббин нас, Фалак, Нас сүрөсү түшүп, мына ушу үммөткө берилген. Окуп жүрсөңүз, Кудай кааласа сыйкырдын таасири тийбейт. Күйөөм намаз окуйт, бирок заң чыккан жер менен кошулат. Ошол себептүү пластика жасатса күнөө болбойбу? Астына жасаткан кеңейип кетет.
керек деп ойлап жатат. Жо болбойт тугандар. Бул шариятыбызда арам болот. Шариятыбызда Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва таала ачык айткан, эгин бере турганга кошулгула. Мындайча айтканда тугандар, буну арка менен кошулган таптакыр болбойт. Аркасынан бул арам болот. Эгерде ушундай боло бере турган болсо, эртеге коркунуч бул имандан ажырап калышына. Ошон үчүн тооба кылсын, Алла таала адал кылган жай менен, адал кылган жол менен гана кошулсын. Эгерде аялы иштеп акча таап, балдарын бакса, ери аялынын акчасын уруксаты жок колдонсо, жооп береби? Жооп берет. Ери акча таап, мээнети менен багыш керек да. Ери акча таппай, аялына команда берсе эмне болот? Тооба кылдым. Өзү Алла таала үзүр эле, оору, инвалид эле болбосочу, эркек мойнуна алганда, никеде кабилту, мен кабыл алдым. Бул аялымды дагы келечекте канча Алла таалам перзент берсе, буларды мен багам, турак жай менен камсыздайм, тамак аш кийим кече менен камсыздайм деп мойнуна алган. Шариятта эркектин мойнуна жүктөгөн. Эгерде бул үзүрлүү болсо, азыркындай, анда түшүнсө болот. Эгерде бул үзүрлүү болбосочу, анда азыр сиз айтып аткандай, бул күнөөкөр болот анда. Бул күнөөкөр болот. Сиздин баяндарыңыздарды көп угам, телефондон мага аябай пайдасы көп тиет. Сизге бере турган суроом, мен намазды кыргызча жазылган боюнча эле жаттап окуп жүрөм. Мага кабыл болбойт дегени уйкуя. Жооп берип коесузбу? Ушуга жооп берип коесузбу? Мындай, Кудайга шүгүр, жоктон көрү жогору. Алхамдулилля, ушул кыргызча тамга менен Фатиханы окуп, Ихласты, Инна Атайнаны окуп, жаттап окуп атасыз, буну таштабаңыз. Үмүтсүз болбоңуз. Бирок ушу боюнча эле кете бербеңиз да, күн сайын кичине өсүңүз. Азмасы жаңыланыңыз. Алгандай дегеним, бүгүн араб тамгасынын бир тамгасын үйрөнүп алыңыз. Алиф деген А деп окулат. Үстүндө кичине мындай сызык болуп калса А болот, астында сызык болсо И болот. Үстүндө запятойго окшогон мындай бар, У болот. А, И, У. Бүттү бүгүнкү сабак. Эртеге Ба, бүрсүгүнү Та. Ушинтип Кудай кааласа бир айдын ичинде сиз араб тамгасын кенен үйрөнүп, бири-бирине кошуп окуп каласыз. Көз коркок, кол батыр. Кудай кааласа иншалла сиз аракет кылыңыз. Бирок азыр мисалы ушу кыргызча окуганды сиз таштабаңыз. Кудай кааласа ушу дагы Алла тааланын алдында кабыл болот. Эч ким айта албайт кабыл болбойт депчи. Бирок сиз азыркындай өсүүгө, алдыга жылууга барып, ошо намаздагы окулган сүрөлөр, намазда окуган таспийлер, зикирлердин бардыгын арабча окуганга аракет кылыш керек. Ата-энесин таарынга балдар кызууга, ата-энесине таарынган балдар кыздарга эмне дейсиз? Эмне үчүн ата-энесине таарынып атышат булар? Ата-энесине таарынганга балдар кыздардын акысы жок. Албетте карап туруңуздар, эгерде ата-энеси намаз окутпай койсо, балдар кыздар таарынса болот. Куран окутпай койсо, же болбосо ошо балдарына ушундай жакшы амалга, Алланын жолунда тоскоолдук кылса, анда таарынса жөндү. Жөйлүү да, жөзү. Бирок мына жөндөн эле мындай таарынганга болбойт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ата-энеси дагы динге келсе, балдарын жашоосу, кыздарын жашоосу рахатта болот эле. Балдары динге келсе, кыздары динге келсе, ата-энесин жашоосу рахатта болот эле. Таарынган болсо, шариятыбызда 3 күнгө чейин уруксат, 3 күндөн кийин арам болот. 3 күнгө чейин таарынса болот. 3 күндөн кийин таарынганга болбойт. Мен жолук салынгандан корком. Себеби эл эмне дейт? Чечип саламбы деген жаман ойлор келе берет. Өзүмдүн 5 убакыт намазым бар. Эл эмне дейт дебеңиз, Алла эмне дейт деңиз. Периштелер эмне дейт? Пайгамбарыбызга эртеге жолукканында эмне дейт деген суроону коюңуз. Эл эмне дейт деген ал бул. Тугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда деле пайгамбарыбызга сын айткандар болгон. Сиз аны карабаңыз, анан кийин мына чечип салам деген мындай бир жаман ойлор келе берет деген бул шайтандан келет булардын баардыгы. Кудайга шүгүр, бүгүн алхамдулилля Алла таалам канча деген ыймандуу энелер, ыймандуу эже карындаштар көбөйдү, жолугун салып жакшынакай эле жүрөт. Мына мен силерге бир мисал айтып берейин. Биз азыр демократия деп атабыз. Мен Англияга бардым эле, Англия демократиянын туу чокусундагы.
ошол жердеги аэропорттогу иштеп жаткан милиция, полициялар, сакалчан, ошол жерде кыз, келиндер аэропорттогу толук хижап менен. Эч кандай басмырлаган жок. Bizde konstitutsiyada her bir adamın hukuku saqtalgan, korgolgan. Ошон үчүн ким кандай жылаңач болуп алса дагы, кийинип жүрсө дагы, анын өзүнүн эрки. Сиз өзүңүздү эме кылбаңыз да, мындай жемелепчи, наоборот, алхамдулилля деп, Кудайга шүгүр деп, бул жолук мындай угуп алыңыздар. Өзгөчө мына кыздарга айтайын, келиндерге айтайын. Жолук биздин маданият, жолук биздин сулуулук, жолук биздин тазалык, биздин намызыбыз, биздин динибиз, Алланын буйругу. Бул сиздин бейишиңиз. Шайтан кача турган, шайтан корко турган. Ошон үчүн иншалла бул ибадат. Жолук салымы бул ибадат деп түшүнүңүз. Буга сооп берилет. Жолук салынбаганга күнөө болот. Намаз окуп баштаганда оюма ар кандай нерселер келе берет. Канткенде ушул нерсени жок кылсам болот. Машалла, жакшы суроо бердиңиз, карап туруңуз. Өзү шайтан ушундай да, намаз окуганда бардык нерсени эстетет. Мурунку ар жаман иштерди, капкаякта жок нерселердин бардыгын. Аны буну жок кылыш үчүнчү намаздан алдын 2 мүнөт зикир кылыңыз. Өзүңүз өлүмдү эстеңиз. Өлүмдү эстегенде шайтан алсырайт. Өлүмдү эстегенде өлүм эрте келбейт, коркпоңуз. Өлүмдү эстебей койсоңуз, өлүм сизди унутуп калбайт. Кичине бир аз аалымдарыбыз айтат, өлүмдү бир аз эстеп, зикир кылып, Алла Тааладан жардам сураңыз. Я Алла, азыр асыр намазын окуйм, өзүң разы болгондой окуганга мага жардам бергин депчи. Өзүңүздүн муктаждыгыңызды Алла Таалага айтыңыз. Я Алла, жаман ойлор келип атат, шайтандар жаман ушундай ойлорду салып атат, ушуну менен узак кыл деп, түз эле Алла Тааладан сураңыз. Анан намазга туруңуз. Намазды окугандан кийин, элхамдулилля, ошо эмнени окуп атсаңызчы, ошонун маанисине көңүл буруңуз. Мисалы, Субханакаллахумма айттыңыз, Ауду биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи роббил аламин. Ушунун кыргызча мааниси сиздин мээңизде болсун да. Ошондо мындай жаман ойлорго жай жок. Сиз мындай жакшылыкты занит кылып койсоңуз, бурон кылып койсоңуз, басып толуктап койсоңуз, жакшы менен жамандык киргенге ага жай жок болуп калат да. Будан кутула турган жолу ушундай. Касыр намаз жөнүндө айтып бересизби? Кайсыл жерде канча рекет жана ниетин айтабыз? Алла разы болсун. Касыр намаз мындай. 120 километрге сиз бара турган болсоңуз, мисалы 120 километр андан ары Бишкекке кетип атасыз. Бишкекке кетип атасыз, ушул сиздин айылыңыздан чыккандан кийин касыр башталат. Бул мындай да, урматтуу энеже карындаштар. Бишкекке сапарга ниетиңиз Бишкектен. Бирок качан башталат? Качан айылыңыздан чыкканда ушу дарактар бар, мүрзөлөр бар, бейиттер, көрүстөндөр. Же болбосо кой кайтарган же мусурлар бар. Ошол жерден эле касыр башталып кетет да. Анан бул 3-4 рекеттүү намаз бар. Пешим, асыр, куптан. Ушу 4 рекеттүүлөрдү 2 рекет кылып окуйсуз. Ниетти мындай кыласыз. Ниет кылдым ушул пешим касыр намазын окумакка. Асырдын касырынан окумакка, касыр эле деп айтасыз. Касыр деген кыскартылган деген сөз. Кыскартылган. Болду, ушу менен эле ниет кылып, эгерде убактыңыз болсо, токтоп кеткен болсо, сүннөтүн кошо окуңуз. Эгерде бир машина менен шашылып бараткан болсоңор, сүннөтү калып кетсе, эчтеке болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сапарда сүннөттү окуган эмес. Багымдаттын сүннөтүн окуган, кээде мисалы кенен убакыт болуп калса, окуп койсоңуз, соогу көп болот, окубай калсаңыз эч кандай күнөө болбойт. Мен мурун тахажжудту түндө туруп окучум. Азыр шартка байланыштуу куптанга кошуп окуп атам. Ушул туурабы? Эми азыр мына сууктук келип атпайбы? Сезон түн узарып атат. Ал эми тахажжуд окуй турган учур келди да. Машалла, сиз умурда жай мезгилинде тахажжуд окуп аткан болсоңуз, эми азыр куптанга кошуп окубай эле коюңуз. Тахажжуд деген сөз уктап тургандан кийинки сөзгө айтылат да. Тахажжуд деп коет. Уктап тургандан кийинки тахажжуд. Эгерде бир сапарда болуп калсаңыз, же кыйналып калсаңыз, чарчап калсаңыз, эрте менен тахажжудка туруш кыйын болуп калса, анда куптандан кийин окуп койсоңуз боло берет. Бирок буну адат кылган жакшы эмес. Өз убагында окуган жакшы. Мына бүгүнкү күнү Бишкектин убактысы боюнча 5те турсаңыз тахажжуд окуйсуз. Саат 5те тахажжуд окуп аласыз.
5-тен 15, 5-тен 20 өткөндө багымдат келет, ошого чейин алхамдулилля 4 рекет окуп дуа кылып аласыз. А эгерде 4,5 турсаңыз, машаалла, андан дагы жакшы. Тахаджуд окуган бул аулиялардын сыпаты. Тахаджудду ар бир аял окуй бербейт. Олия энелер окуйт. Олия келиндер окуйт. Олия эже карындарышты окуйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүнүн аягына чейин тахаджудду каза кылган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга кыямул лейл менен тахаджуд фарыз катары өмүрүнүн аягына чейин калганда. Бизде Хидая деген китеп бар. Ошонун шархы бар, Фатхул Кадир деп коет. Бул мухаккик мутлак, эң акыркы мухаккик Ибн Хумам деп. Ошо киши уш китебинде ушундай деп жазган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга тахаджуд намазы фарыз бойдан дүйнөдөн өткөнгө чейин калган. Албетте үммөткө тахаджуд намазы фарыз эмес, мустахаб амал. Машаалла, окусаңыз өтө улуу сооп аласыз. Каза намаздарды кантип кайсы убакта окуса туура болот? Каза намаздарды окуганын жолу мындай. Сиз качан балагатка толгонсуз, ошону билишиңиз керек. 9 жашта, 10 жашта, 11, 12 жашта, так. Эми качан намазды баштадыңыз? 20 жашта, же 30 жашта баштадыңыз, мейли. Ортодо канча намаз окубай калдыңыз? 20 жыл окубай калдыңыз. Бир дептер ачып жазып коюңуз. Бүгүн 23 сентябрь 2022 жылы каза намаз окуганды баштадым депчи. Ниетти мындай кыласыз. Биринчи багымдат намаз, анан пешим азыр айкырына чейин витр намаздын да казасын окуйсуз. Ниет кылганда жашоомдогу эң алгачкы багымдат намаздын казасы, жашоомдогу эң алгачкы пешим намаздын казасы деп ниет кыласыз. Ар бир намазга эң алгачкы деп ниет кылып кете бересиз да. Ушу менен Кудай кааласа, бир күндө канча мүмкүнчүлүк болсо, бош убактыңыз болсо, сиз интернетке кирбей каза намаз окуңуз. Ушу сизге пайдалуу, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Ал интернеттен ал только сизге зыян. Ошого 2 саат кеткенден көрөп, 2 сааттын ичинде сиз Кудай кааласа бир 5-6 күндүн казасын окуп коесуз. Эгерде 1 жыл ушундай тынбай окусаңыз, 6 жылдыкын окуп коесуз. 3 маалда гана каза окубайсыз. Күн чыгып атканда окубайсыз казаны, чак түштө окубайсыз казаны, күн батып атканда окубайсыз казаны. Калган учурда окуй бересиз. Мен түн ортосунда мага коркунуч пайда болот. Тахаджуд намазын убактысында жүрөк кыйналып, гыжалатчылык пайда болот. Коркунуч пайда болгондо аятал курси окуңуз. Аятал курси окуңуз. Кудай кааласа иншалла. Жатаарда дагычы аятал курсини 3 жолу окуп дем салып жатыңыз. Мейлиби? Эгерде мында коркунуч пайда болгон учурда 1 жолу аятал курси, 3 жолу. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул алим. Ауду би калиматиллахи таамати мин шарри ма халак. Ушу 2 дуаны 3төн окуп коюңуз. Кудай кааласа гыжалатчылык да кетет. Ошол моментинде коркунуч кетет. Ошол момент. 1 саат 2 сааттан кийин эмес, ошол момент кетет. Окуган замат кетет бул. Ассаламу алейкум. Умрага барганда хадж фарз болуп калат деп айтышат. Ошол туурабы? Умрага барганда хадж фарз болуп калат. Эгерде бул ажылык айында умра кылса. Ал-хаджу ашхурун ма'лумат. Фаман фарда фихиннал хадж фала рафата вала фусука вала жидала фил хадж. Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат да, ажылык бир канча айлар. Алгайсы? Зилқада, Шаввал, Зилқада, Зилхиджа. Мына ушул айларда ажылык болот. Эгерде сиз Шаввалда, Зилқадада ушу умра кылып койгон болсоңуз, ажылык милдеттүү, фарз болуп калат, туура эле. Эгерде башка мисалы азыркы учурларда бара турган болсоңуз, анда ажылык фарз болбойт. Азыр 45 жаштан баштап махрамы жок умрага кетип жатышат болобу? Биздин Ханафи мазхабта болбойт. Хижаб кийген сүннөтпү? Мен өзүм намаз окуйм, бирок хижаб кийбейм, күнөөбү деп. Эми хижаб дегенде сиз эмне деп атасыз? Мындай жолук, моюнду, кулакты, көкүрөктү жаба турганда ушуну айтып атасызбы? Буну кийиш керек, бул өзүнчө фарз. Жахабанын күбөлөрү деген кимдер? Кененирээк айтып коюңузчу, рахмат. Булар бузукулар. Булар адашкандар. Булар жахабанын күбөлөрү деп, мына булар христиандар тугандар. Христиандардын бир сектасы бар. Христиандардын бир сектасы бар. Ошолор жахабалардын күбөлөрү дейт. Кандай эле баптист дегендей, буларда ошондой бир секта. Мусулман эмес булар. Сизге суроо берейин дедим эле. Күйөөгө тийгем
күйөөгө тийгем. Кайненеме кайната, кайнене кайната кедей үй бүлөсүн дейт. Кедей үйдөнсүн деп жактырбайт. Күйөөм жашайым дейт. Динде айтылат го, ата энелер балага разы болбойт деп кандай кылсам? Кайнене кайната кедей үй бүлөсүн деп кичине мындай басмырлап коет экен да, бул туура эмес. Андай кылбаш керек. Мындай караңыздар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларын караңыз. Кандай үй бүлөдө эле? Айша энебиз айтат. 2 ай өтөт эле бир тамак казанда бышпайт эле дейт. Тамак казанга очокко от жагылбайт эле. 2 ай. Биз азыр ушундай болуп калдык да, акчасын карап, кийимин карап, тегин карап, сулуусун карап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мусулман адамдарга эскертүү берген. Силер баалуулукту нерселерге карабагыла, адамдын ыйманы, жакшы кулк мүнөзү динине карагыла деген. Ушул жерден айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адам баласы баш кошкондо үйлөнгөндө дагы байлыгын карайт экен, кээ ата тегин карайт экен, кээ сулуулугун карайт экен, кээ динин карайт экен. Динин карап үйлөнгүлө, бактылуу болгула деген. Фазфар бидати дин. Динин карап туруп. Эгерде дини болсо, ага кошумча байлыгы болсо дагы жакшы, нур үстүнө нур. Сулуулугу болсо дагы жакшы, теги болсо дагы жакшы. Бирок эгерде дини болбосо, мына байлыгы дагы бир тыйын, сулуулугу дагы бир тыйын, теги дагы бир тыйын. Ошон үчүн мындай кылып, эме кылып кемскен болбойт. Наоборот, алхамдулилла, ушул балаңыздардын очогун, урпагын, алхамдулилла, уланта турган келдиби? Жакшы күтүп алыңыздар, жакшы. Ал эми сизге биз эмне деп айтабыз? Сабыр кылыңыз. Ушундай айтса, ар бир нерсе көңүл жакшы кызмат кыла бериңиз. Бактылуу келин болосуз. Иншалла, Алла үчүн кызмат кылыңыз, совобун Алладан күтүңүз, баары бир Алла таала такыбалык жеңет. Вала акибату лил муттакин, Алла субхана ва тааля өзү айткан. Жыйынтык акыбет такыбаларга чечилет деген. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Так. Сизден кечирим сурайм, акыңызга кирип койдум эле. Алла разы болсун келгениңизге. Алла таалам баарыбызды кечирсин. Баткен боюнча биздин жүрөгүбүз оруйт. Ошол жактан туура эмес сүйлөсөк, эмне гыйбат кылган болобузбу? Жок, караңыздар, гыйбат эмне деп айтат? Гыйбат деген зикрук ахак бима якрах. Гыйбат деген ушуда мусулман бир тууганыңызды ошо жакпаган нерсе менен айтып сүйлөгөндө гыйбат дейт. Мисалы, сиздин бир айыбыңыз бар. Ошо айыпты мен айтсам, сизге жакпайт. Мына ушул гыйбат деп айтылат. Так, экинчиси, сиздин айыбыңыз жок. Ошону мен айта турган болсом, тохмат, жала, кур жала деп айтылат. Ал эми мына жерде баткендикинде болгон алардын зулумдугу, алардын ушул кандай десем, мына каракчылыгы бастырып келгендиги, ошолордун айыптары бул гыйбатка кирбейт бул. Бул муамалаттагы эч кандай гыйбатка кирбейт. Алар бастырып келгени анык болуп атпайбы? Буга гыйбат кирбейт, гыйбаттын күнөөсү буга жазылбайт. Бул туура эмес деген каралоо, акыйкатты айтуу болуп эсептелинет. Сүннөт деп сакал мурут коюп, анан наркотик чегип жаткандар көбөйдү. Аларды кандай карайсыз? Намаз окуп жүрүшөт, билгизбей дейт. Эми бул наркотик арам да. Бул арам. Сүннөт менен сакал мурут койгон болсо, ал ошонун өзүнүн сообун алат. А наркотик эме чегип жаткан болсо, анын күнөөсүн алат. Бирок бул эч качан мусулман адам мындайга барбаш керек. Мусулман адам бул демек ошо сүннөтүн сакалын дагы уят кылып исламды жаман көрсөтүп атат. Намазды окуп жүрөт, намазды дагы жаман көрсөтүп атат. Эгерде мынаны караңыз, мен сизге бир немен айтайын. Бул мурда деле наркотик чекчү беле? Менин суроом да, караңыз да. Бул ошол намаз окуганга чейин деле, сакал койгонго чейин деле наркотик чеге беле, чекпей беле? Же сакал койгондон кийин наркотик чегип калдыбы? Же ушул намаз окугандан кийин наркотик чегип калдыбы? Менин акылым, менин оюмча Алла Таала өзү билет, бул мурда эле чегип келген. Мурда эле чегип келген. Намаз эч качан наркотик чеккенге буйрубайт. Сакал эч качан наркотикке андайга буйрубайт ал.
Бул мурдагы адаты бар эле, азыр таштай элек. Мурдагы адаты бар эле, анча мынча ичип чегип ушундай жүргөн эле, ошо таштай элек. Үмүттөнөбүз. Эгерде бул намазды чын жүрөктөн окуй турган болсо, эртеби кечпи Кудай кааласа наркотигин таштайт буюрса. Арабча билбейм, Куранды кыргызча окуса соо болобу? Арабча үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Арабча мына ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп билесиз го? Ушул арабчада. Намазда субханакаллахумма айтып атасыз, альхамдулиллахи роббил аламин айтып атасыз, аттахияту лиллахи деп айтып атасыз. Бардыгы эле арабча. Кудай калса кичине баягы аракет кылып коюңуз, арабча тамгасы менен үйрөнүп аласыз. Ага чейин Куранды кыргызча окуй бериңиз, иншалла соо болот. Бирок азыраак да. Менин сиңдим 10 жыл мурун дайынсыз жоголуп кеткен. Кандай амал кылсак болот табылышы үчүн? Аллаху акбар. Салатул хажат окуңуздар. Курбанды кан чыгарыңыздар, бейбечаралардын курсагын тойгозуп. Анан кийин атайы мынал биз укуктук мамлекетте жашап атабыз. Биздеги коопсуздук комитети бар. Ошондой эле мынал укук коргоо органдары бар. Ушуларга тиешелүү мекемелерге кайрылып туруңуздар. Калганы Алла Тааладан. Менин сиңдим каза болуп калган. Анын кызын 1 жашынан бери багып келем. Азыр 11 жашта. Акылы өспөй аутист болуп калды. Ушундай кылып сүрөт тартат. Бизди укпайт. Бизге күнөө болбойбу дейт. Эми Кудай кааласа иншалла бу наристе эми чоңоюп атат 11 жашта болсо. Акырын сөздөрдү динге чакыра бериңиздер. Бирок эми көңүлүн оорутпаңыздар. Өзүн эркине койгончо акырын жакшылыкка түшүндүрүп аракет кылыңыздар. Алла Таалам шифасын берсин. Жолдошум орус улуту, мусулман бирок намаз окубайт. Өзүм намаз окуймун. Дин жагында кандай болот? Мусулман болсо нике боло берет. Эгер ошо орус болсо да исламды кабыл алган болсо, намаз окубаса дагы сиздердин никеңиздер дурус. Бирок акырын инша динге чакырыңыз аны. Намазга чакырыңыз, чогуу даватка чыгыңыз. Так. Биз сизди аябай сыйлап, сыймыктанабыз. Рахмат эне, рахмат. Так, бар болуңуз. Аллахым өмүрүңүзгө, ден соолугуңузга, ишиңизге берекесин берсин. Амин. Ушундай мажлистер көбүрөөк уюштурсаңыздарчы. Буюрса, аялдарга илим алганга шарт түзүп бериңиздерчи. Илим алгысы келгендер көп дейт. Өтө жакшы, урматтуу эне эже карындаштар, мына туура көйгөйдү көтөрүп атасыздар да. Эркектер ошо мечиттерге барат экен, жумаларга барат экен, тез даваттарга чыгып турат экен, сабактар болуп турат экен. Аялдарыбыздын көйгөйү дагы биздин алхамдулилlah мойнубуздагы милдет. Ошон үчүн иншалла бул жердеги имамдардан да суранабыз. Азыр Кудай кааласа мына медреселер уюштурулса, атайы ушу аялдарга өзүнчө бир борбор керек да, мындай маданий бир борбор, ошо жерде сабак болуп турганга, аны сабакта мына иреттүү болуш керек да. Куран окуу боюнча, тазалык боюнча, намаз, айыз боюнча, умра, күйөөсүнө башы, бала чаканы тарбия боюнча, сүннөттөр боюнча, тарых боюнча, жана башка көп эле сабактар бар. Кудай кааласа иншалла жерде дамыналарда эле бир топ дамыналар окуп келишти, Кудайга шүгүр. Булардан суранабыз, сиздер менен иншалла кеңешип, байланышып, болбоду дегенде атайы бир ушундай бир кандай десем бир жай тааппы. Мына жерде да алхамдулилlah клуб бар экен. Татынакай кылып коюптур. Директори менен жакшы сүйлөшүп, бир жумада бир жолу арендасын кичинекей болсо да акча төлөп коюп эле, ушул жерде сабак кылып турса деле болот. Кийин өзү эме болгонго чейин колдонсо болот да. Бул маданий борбор болуп атпайбы? Ошон үчүн мына нерсени дагы мынакей Ырыскелди устаз турат, ушул жерден иншалла биз айтып кетерлик. Карап ушу энелерде эле кичине азмаз арендасы болсо, бул жердин дагы свети бар, суусу бар, туура түшүнүпчү. Дин илими жөнөкөй эле бекер алынбайт. Кичине азмаз мүмкүн болушунча бир аз чыгаша болуш керек. Сарпташ керек. Анан ошого сооп да болот. Анан ошо жумасына бир жолу, хотя бы бир эле жолу 1 саат 2 саатка любой времени алсак болот. Но бош учурларындачы башка жай болуп чакта кандай татынакай экен, мындай коюп эле акырын суроо жооптор менен үйрөтүп, ошо келинчегиңер болсо дагы кыздарга, аялдарга үйрөткөнү жакшы да. Анан общемда жалпы суроолоруна, жалпы маселелер болсо эркектер кылып кое берет буну. Так. Саламатсызбы, женский жактан ооруйм. Күнүгө кичинеден кан келип калат. Гусул күнүгө алыш керекпи? Намаз окуй албай жатам. Кан келе бергенден эмне кылыш керек? Мындай урматтуу энеже карындаштар, бул сиздерден эмес, мурунтан келген бул айыз маселеси.
Bizde mazhabta ayız maselesi en azı 3 gün, en көбі 10 gün da. 10 günge çeyin. Anın adat болады, adatты özünüzler bilesizler. 10 günden aşıkça gelgeni istihada. Uşul oğrulu kan dep koyat bunu çö. Bul ayız emes. Ayız uçurunda namaz okusa da bolboyt, oroza karmasa da bolboyt, Kur'an okusa da bolboyt, Kur'an karmasa da bolboyt. Kalgan barda zikir kılsanız bola öret, dua kılsanız bola öret, tamak жасай берсеңiz bola öret, bardığı nerse bola öret. Bir gana uşu nerselerden etiyatlaş gerek. Ayız bolgan uçurda Kur'an'ды karmasa bolboyt eken, Kur'an okusa bolboyt eken, namaz okusa bolboyt eken, oroza karmasa bolboyt eken. Oşol kança en көбі 10 gün. 10 gün. Bir ayda 10 gün. Kalgan 20 günü siz eğer de 10 günden keyin de gele turgan bolsa istihada. Anda her bir namazdan aldın darat alasdagı zikir, dua, Kur'an, namaz okuy beresiz. Kayra desene misali oşol kan gele berse de eşteke emes. Misali oşunu peşimden bir darat aldınız mı asırga çeyin kança namaz okusanız okuy beresiz. Bu üzürlüge giret de üzürlüge giret. Albatta ayız bütkөндөн keyin 10 gün bütkөндөн keyin bir gusul kılış gerek болады. Ana kийинкилерине her birine özünçө gusul algandын кажети жок. Oroza uçurunda ayız kelgen kündörü kayra karmo mildettүүбү? Je. Tak. Ova namazdın kazasını okubaysızlar. Ayızdın uçurunda namazdın kazası жок. Бирок orozanın kazası var. Misali uşu Ramazan ayda aprelde kança gün karmay alбай kaldınız ayızdın sebebinен. 3 günbü, 5 günbü, 7, 10 günge çeyin de en көбі. Azır ayta atpayım 10 gün dep. En көбі. Oşonçаны karmap beriş gerek. Azır gün suup kaldı, tün uzarıp kaldı, oңойло karmap koyasızlar. Tezrak karmap berip koyuңuzlar. Kızım 10 yaşta, balam 8 yaşta, bagımdat namazları kaza olup jatat. Kıyamatta men жооп бербейинби? Oşonu oylap korkom. Maşallah, jaş eken azı bular, kiçineke. Bunu akırın turguza berile. Allah Taalam razı olsun. Basıp жүрgön beyişiңер silerdin atаңарды кейитпегиле деп көп айтам. Eң туура айтасыз, eң туура айтасыз. Так, кызымды көп урушчу болдум. Урушкум келбейт. Бирок карман албай калып жатам. Кызыңыз эте чоңоюп калдыбы? 11-12 жаш болсо, сиз ал кызды урушпаңыз, ал кыз менен дос болуңуз эми. Подружка болуңуз да. Аны көндүрүп, алхамда жакшы көңүлүн алып акырындан. Ал урушуп, уруп, ал менен де пайда боло бербейт. Анан көрө сиз үлгү болуңуз. Сиз өзүңүз алхамдулилла караңыз. Сиз күйөөңүзгө кандай мамиле кылсаңыз, кызыңыз сизди туурайт, сизден тарбия алат. Сиз үйдө 5 вакыт намаз окуп, зикир кылып, Кур'ан окуп, үйдү тазалап шыпырып, кызыңызды чогуу тамакка шериктеш кылып, тамак жасаганга, төшөк салганга шериктеш кылып, зикирге шериктеш кылып, дуага шериктеш кылып турсаңыз, алхамдулилла жакшы адат болуп кетет. Жакшы адат болуп кетет, Кудай кааласа. Жолдошум гос жумушка иштегенге мугалим каршы болуп жатат. Аял киши үйдө отуруш керек деп, мен жолдошума жардам болсун деп иштейин деген. Аял иштеш керек деген хадисте аятта жок дейт. Эгерде жолдошуңуз сизди багып аткан болсо, сиз үйдүн очогу болуңуз эми. Үйдүн машаалла төрү болуп, жолдошуңуз алып келгенди исрап кылбай, жолдошуңузду жакшы тамак менен, жакшы маанай менен күтүп алып тура берсеңиз, ушудан өткөн бакыт барбы? Эгерде ушунчалык эле иштегиңиз келе турган болсо, анда жолдошуңуздар, экөөңүздөр чогуу иштеш керек анда. Чогуу болуш керек. Эми мисалы жолдошуңуз сиз башка жакта, жолдошуңуз башка жакта, сиз башка эркектер менен аралашып иштеп, жолдошуңуз башка аялдар менен аралашып иштеп, менин жеке оюм капа болбогула жакшы эмес да булчу. Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир эркек менен жоочун бир аял болсо, үчүнчүсү точно шайтан деген. Шек күмөнсүз шайтан деген. Ошон үчүн иншалла бүгүн тим более үй бүлөлөрдүн бузулганы себеби көбүнчө ушундай болуп атат. Кудайым сактасын, урматтуу эне карындаштар, сиздер дуа кылыңыздар, мен сиздерден суранам. Мына мурдагыдай болбой калды азыр. Азыр коркунучтуу заман болуп калды. Азыр күнөөнү күнөө деп эсептебей калды. Жада калса күндүзү деле зыналар көбөйүп калды. Зына көбөйгөндө кан төгүлөт деген. Кан каяктан төгүлөт, ал кандай болсун да себеп боло бериши мүмкүн. Бирок зынанын кесепетинен болот ушунун баары. Биздин айылдын шартында парданын өкүмү кандай болот? Парданын өкүмү пардадай эле болот. Таксырларга өкүмгө каршы иш кылса, аларга бул болбойт да деп улам эскертсек болобу? Эмне дегениңиз ал? Өкүмгө каршы иш кылса, болот, ала күйөөңүзгөбү айтсаңыз болот. Мындай кылбаңыздар, мына Алла Тааланын өкүмү деп, туура?
балдарыбызды дин менен кантип туура тарбиялайбыз, жаш келиндерге насаат дейт. Караңыздар, балдарыбызды дин менен тарбиялаганга, туура тарбиялаганга эң биринчи ошо ата-эне өзү үлгү болсун. Ата-эне өзү илим алсын, аз болсо да, анан ошону балдарына берсин. Балдар мектепте түшкө чейин окуса, түштөн кийин мечитке алып барыңыз. Түштөн кийин окуса, түшкө чейин алып барыңыз. Балдарга көңүл буруңуз. Кандай эле кой, уй, аты эмне эле анау, тоок, боокко көңүл буруп атасыз го. Ошолордун жемин бересиз, чөбүн бересиз, суусун бересиз, камайсыз, карайсыз, эртең менен турасыз, бардыгын. Биз бала чакага келгенде эле кош көңүлбүз. Андай болбойт. Балдарга эң жакшы көңүлдү биринчи бериш керек. Эмне кылып атат, кандай кылып атат? Имам менен сүйлөшүп, ошо имамга окутканга алып барып, ошо атасын жибериңиз. Барып жакшынакай сүйлөшсүн дагы, күн сайын жарым саатка, 1 саатка мечитке барып окуп келип турсун. Иманды жолун үйрөнсүн. Жаш келиндерге насаат, келиндерге эмне деп насаат айтам? Бактылуу болгуңар келсе, анда 4 иш. Биринчиси, бактылуу келиндин белгиси көзүндө уят болсун. Көзүндө уят дегени бул жүзүндө уят болсун. Экинчисинде тили таттуу болсун. Тили ачуу болбосун, уулуу болбосун. Тили таттуу болсун. Жакшы сөз гана сүйлөсүн. Үчүнчүсү, колу алек болсун. Жумуш менен алек болсун. Келиндер жаш, күчтүү, каны суюк, эмне ишти кылса чарчабайт, иш кылса тажабайт. Ушундай мезгил да. Ошон үчүн алхамдулилла, колу дайыма жумуш менен алек болсун. Мурда энелерибизди көрдүк эле го. Дайыма машаалла, мында жүндөрдү ийирип, пакталарды чаап, кандай немелерди тигип, тамак аш, үйдүн көркү, төрдүн көркү, үйдүн очогу, бактысы. Биздин келиндер да ушундай кетиш керек. Төртүнчүсү, жүрөктө сооп иш кылганга умтулуу болсун. Өзүбүздүн ата-энебиз төркүн биздин жашообузга кийгилишип, укпасак жүрөгүбүздү оорутуп жатасын дешет. Биз күйөөлөрүбүздүн ата-энебизди укпай, күйөөбүздү угуп, ата-энебиздин жүрөгүн оорутсак өкүм кандай? Мындай. Турмушка чыкканга чейин ата-энени угасыз. Турмушка чыккандан кийин күйөөнү угасыз. Оңой эле. Төрөлдү турмушка чыкканга чейин атасынын мойнунда. Бардык жоопкерчилик. Баккан, караган, тарбиясы, турак жайы, бардык атанын мойнунда. Атасы эми ушул никени жакшынакай кылып туруп, машалла, имандуу балага никени өткөрүп бердиби, жоопкерчиликти өткөрүп берди. Мындан ары ушунчалык чоңойттум, мен карадым, бактым, өстүрдүм, нары эми кыямат күнү сен жооп бересиң деп. Эми андан ары эми күйөөсү жооп берет. Ошондуктан урматтуу келиндер, караңыздар, турмушка чыкканга чейин сиздердин бейишиңиздер ата-эненин ыраазычылыгында. Турмушка чыккандан кийин сиздердин бейишиңер күйөөңөрдүн ыраазычылыгында. Дагы кайталап коеюн. Турмушка чыкканга чейин сиздердин бейишиңер ата-эненин ыраазычылыгында. Турмушка чыккандан кийин сиздердин бейишиңер күйөөңөрдүн ыраазычылыгында. Пайгамбарыбыз өтө оор сөздөрдү сүйлөгөн. Мен кыска нуска айтайын. Шам деген мамлекет бар, азыркы Сирия. Ошол убакта христиандар болгон. Христиандардын попторуна ошол адамдар сажда кылышат экен да. Анан бир топ сахабалар арасында Абдулла ибн Масуд дагы бар, башка сахабалар дагы бар. Алар барып Шам мамлекетке барса, ошол жердеги адамдары попторуна, молдолоруна сажда кылат экен. Анан келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына сажда кылайын дегенде пайгамбарыбыз айтты да, эмне кылып атасыңар dedi. Я Расулулла, сиз алардын попторуна караганда сиз лайыктуусуз да, сизге сажда кылган деп. Пайгамбарыбыз айтты, жок болбойт. Алладан башка эч кимге сажда кылуу болбойт. Эгерде Алладан башкага бирөөгө сажда кылганга уруксат болгондо, мен аял затына буйрук бермекмин, күйөөлөрүнө сажда кылсын депчи. Мага эмес, күйөөлөрүнө сажда кылсын деп. Бул деген кандай деген? Кайсы аял көз жумса, күйөөсү разы болгон абалда түп-түз бейишке кирет деген. Ошон үчүн иншалла кээде күйөөңүздөр аз-маз ачууланганы болуп калат, ичип алганы болуп калат, бирок ошону адам кылганда, күйөө кылгандагы сиз. Ошон үчүн бекер айтылбайт го, вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, күйөө жакшы. Жакшы иншалла Кудай кааласа, ушу күйөөлөрүңүздөрдү алхамдулилла барктап, аракет кылып, дуа кылып, ага динге алкан чакырганга үйдө китеп окуп, дини китеп дегенде, мына дини китеп окуп, иншалла аракет кылыңыздар.